Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабагыбыздын темасы экология бүгүнкү күндүн талабы деп аталмакчы. Бүгүнкү күндө экологиялык теманы тандап алганыбыздын себеби азыркы учурда глобалдык проблемалардын ичинен биринчи орунда бул тынчтык маселеси же болбосо куралсыздандыруу маселеси турса, ал эми экинчи орунда ушул экологиялык проблема турат дүйнө жүзү боюнча. Азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү адамзаттардын бардыгы кичинекей баладан чоң адамга чейин ушул экологиянын бузулушу жөнүндө жакшы сезип туюп жатат деп ойлосом болот. Айта кетсем болот. Ошону менен бирге азыркы учурда экологиялык проблемалар өтө көп санда болуп жатат. Мисалы, анын ичинен биз айта кетсек, көптөгөн биологиялык катастрофалар, токойлордун өрттөнүшү, өсүмдүктөрдүн био ар түрдүүлүктүн жок болуп кетиши, жаныбарлардын жоголушу, ошондой эле азыркы убакта өзүбүздүн эле Бишкек шаарында ала кетсек, машиналардын көптүгү, ошондой эле полиэтилен пакеттеринин ыргытылышы, жана башка көптөгөн проблемаларды айта кетсем болот. Азыркы учурда бул экологиялык проблемалардын ичинен көптөгөн фестивалдар, көптөгөн лекциялар Роза Отунбаеванын демилгеси менен жыл сайын өтүп жатат. Жакынкы аралыкта ушул Роза Отунбаеванын 4-чү фестивали өткөнү жатат. Бул эң жакшы долбоор, же болбосо эң жакшы проект деп атап койсок болот. Ошондой эле ушул биздин мектепте дагы экологиялык проблемалар жөнүндө көп кечелерди, ошондой эле проекттерди өтүп турабыз. Мен азыр ушул Роза Отунбаеванын эң жакшы сөзүн айткым келип жатат. Биз экологияда глобалдуу ойлонолу жана чөлкөмдө аракеттенели. Ар бир адамдын аң сезиминде экологиялык аң сезим болуш керек. Ар бирибиз жаратылышка кайдыгер мамиле карабай, ар бирибиз жаратылышты коргогонго өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Ошондуктан биздин мектепте ушул эко билим борборунун проект жактоочулары иштешет. Экологиялык проблемалар боюнча биздин бир нече проекттин мүчөлөрү отурат. Азыр мен сабагыбыздын жакшы маанайда баштап алыш үчүн Жылдызга сөздү бермекчимин. Айлана теребел салтанат. Мына эми кеч сабагыбыз башталат. Көңүл бур элимге кол сунган, умтула бер эколог жаш канат. Экология бузулуп абал начар, багыт барбы биз аны сактап калар. Бабалардын сактаган мурастарын балта менен кыйышып кээ бир жандар. Атмосфера токтосо адам кантет, адам эмес бүт жандык баары өлөт. Биз ушундай абаны булгай берсек, жашоо анда жакында бүтөт демек. Жаратылыш көрктөнүп жашыл тартып, жашап келсек жагымдуу маанай артып, келечекте таза жашоо жашайлык деп, бактар агай айдайлы жашылдантып. Айланага таштандыны ташташып, жерибиздин кооздугун бузууда, жерененин баркын билбей адамзат нечен деген жаман ишти кылууда. Ал эми биздин азыркы учурда аябай жаратылышыбызда экология аябай глобалдуу проблемалар болуп турат. Ошол биз өзүбүз проект иштеп чыкканбыз. Ошо проекттин мүчөсү бул Нурсултанга сөз кезегин берсек. Бул Кыргызстанда глобалдуу экологиялык проблемалардын бири болуп, бул атмосферанын булганышы болуп эсептелет. Себеби деген бул атмосферанын булганышы биринчиден сүрөттөгүдөй эле автоунаалардын көбөйүшү, же болбосо кандайдыр бир деңгээлдеги таштандылардын көбөйүп кетиши, жана ошондой эле бул ТЭЦ-дердин өндүрүштүк ишканалардын көбөйүшү. Бул ушул ишканалардын бардыгы тең атмосферага бул зыяндуу түтүндөрдү чыгаруудан бул адамдардын дем алуу органдарына же болбосо кандайдыр бир башка ооруларга чалдыгышына дуушар кылат экен. Жана ошондой эле бул атмосфера планетасынын сырткы кабыгы болуп эсептелет. Ал атмосфера жер бетинин жылуулук режимин аныктайт, аны зыяндуу космос нурларынан сактайт. Жана ошондой эле бул атмосферадагы аба түгөнгүс ресурстардын катарына кирет. Атмосферанын газдык курамына токтоло турган болсок, ал азот 78%, кычкылтек 21%, жана ошондой эле инерттүү газдар бул 1%-ын түзөт.
бул айлана чөйрөнүн уулуу заттардан булганыштарынын бири болуп, бул биринчиден эле бул тестердин көбөйүшү болуп эсептелет. Бул биздин Борбор калабызда эле бир нече тесттер бар. Алар ошол кыш мезгилинде абага кандайдыр бир деңгээлде зыяндуу заттарды чыгарып, дүйнөлүк стандарттан бир нече эсе бул шаарыбыздын тазалыгын көтөрүп кетүүдө. Жана ошондой эле бул атмосферанын булганышы эки жол менен булганат. Биринчиси бул табигый жол менен. Ага мисал келтире турган болсок, Токойдун өрттөн кийинки түтүнү, космостон чаңдардын түшүшү жана ошондой эле вулкандардын атылышы. Ал эми экинчи түргө бул адамдардын жасалма жол менен. Бул аларга мисал келтире турган болсок, өндүрүштөрдүн көбөйүшү жана ошондой эле жана айтылып кеткендей эле автоунаалардын көбөйүшү болуп эсептелет. Бул тесттердин көбөйүшү бул абага зыяндуу заттарды чыгаруудан мисалга алып карап көрө турган болсок, бул Кытайда ал жерде абанын дүйнөлүк стандарттан бир нече эсе көбөйүп кетүүсү бул адамдардын ооруга чалдыгуусу жана ошондой эле бул алардын өмүрүнүн узактыгын бир нече эсеге кыскартып коюуда. Атмосферанын газ менен булганышы көптөгөн ооруларды пайда болушуна алып келет. Мисалга алып карасак, бул организмдердин функциянын бузулушу болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул экологиянын бирден бир ажырагыс бөлүктөрүнүн бири болуп, бул биосфера болуп эсептелет. Бул жана ошондой эле бул жаратылыштын бирден бир ажырагыс бөлүктөрүнүн бири болуп, бул биосфера эсептелет. Бул эгерде дүйнө жүзүнө ушунчалык аз дарактардын саны азайып кетти, эгерде статистикага карай турган болсок, бул 7 адамга бир дарак туура келет. Башкача айтканда, бул адамдардын кандайдыр бир деңгээлде дем алуусунун оорлошуна алып келет. Жана ошондой эле бул өнөр жай калдыктары. Өнөр жай калдыктары бул экологияга өзүнүн түздөн түз терс таасирин тийгизет. Себеби деген ошол өнөр жайлардын калдыктарын казууда бул кандайдыр бир деңгээлде алардан чыккан зыяндуу заттардын бир жерге төгүлүшү, алардын ошол жерде топтолушу жана ошондой эле ошол зыяндуу заттардын аба менен көтөрүлүп, шамал аркылуу бир нече километр алыстыктарга жетиши болуп эсептелет. Мисалга алып карап көрө турган болсок, кумтөрдү ошол өндүрүштөрдүк калдыктарды көп чыгаргандыктан алар айлана чөйрөсүндөгү жана ошондой ошол кумтөрдүн айланасындагы бул кандайдыр бир деңгээлде өсүмдүктөрдүн өспөй калышуусун алсак болот. Дагы бир дүйнөлүк көйгөйлөрдүн бири болуп, бул таштандылар болуп эсептелет. Эгерде дүйнө жүзүндөгү таштандыны ар бир адамга бөлүп карап көрө турган болсок, бул ар бир адамга жумасына 1 же 1,5 килограмм таштанды ташталуучу болуп эсептелет. Ошол себептен бул дүйнө жүзүндөгү таштанды таштоочу жерлер аябай көп болуп кетти. Мисалга алып карап көрө турган болсок, бул биздин Борбор калабызда эле бир нече таштанды таштоочу полигондор бар. Алардан сырткары дагы башка жерлерге дагы адамдар таштап экологияга терс таасирин тийгизип жатат. Биз өзүбүз бул шаардын айланасында таштандыны кайра иштетүүчү заводдун маселеси чечилбей келүүдө. Ошол себептен биз өзүбүздүн окуучулар менен проектти түзүп, ошол жактап көп жерден жактап жүрөбүз. Ошол себептен азыркы кийинки биздин проектибиздин мүчөсү Кундузду чакырып алсак. Жаратылышты сактайлы деген максат менен биз долбоорлорду иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздөгү эң көйгөйлүү маселе болуп турган бул таштандыларды кайра иштеп чыгаруу. Ошол себептен биздин долбоорубузда төмөндөгүдөй сунуштар киргизилген. Таштандыларды ар кайсы кайра иштеп чыгаруу. Мисал алсак, бул тамак аш салуучу өзүнчө урна, полиэтилен пакети, желим идиштери салуучу өзүнчө урна, кагаз жана айнектерге өзүнчө урналарды колдонуу. Эко-пакеттерди, экинчиси болсо, бул эко-пакеттерди колдонууну биз сунуш кылганбыз. Үчүнчүсү, ар бир адам өзүнүн жери үчүн кам көрүү керек. Жерибиздин экологиясынын бузулушу. Өзүңүздөр көргөндөй, бул көлмө. Анын айланасындагы таштандыларга карабастан адамдар сууга түшүп жатышат. Бул таштандылар каяктан келип чыкты деген суроого токтолсок, бул таштандылар болсо ошол адамдардын өзүнүн тазалыкты сактабаганын эсебинен келип чыккан. Биз ар кандай ишембиликтерди жүргүзүп
Биз ар кандай ишембиликтерди жүргүзүп турсак, анда өзүбүздүн тазалыгыбызды сактайбыз демекчибиз. Биз ушундай жашыл жаратылышта жашагыбыз келет. Кийинки сөздү болсо, бул долбоорубуздун мүчөсү Эльзарга бермекмиз. Дүйнө жүзүндө адамдар деген көптөгөн дарактарды ар кандай багыл иш-чараларды жүргүзүшөт. Алардын ичинен деген ошол дарактарды кыюунун ордуна биз деген ар бир адам бирден дарак отургузса деле багыл адамдын келечекте жашоосу үчүн эң чоң салым кошкон болуп эсептелинет. Адамдар деген бул жерде көрүп турганыңыздардай ар бир адам багыл адамдар дарак отургузушуп, алар деген келечек адамдардын келечегин жакшыртууда десем жаңылышпайм. Бул жерде көрүп турганыңыздай багыл жашылдандыруу, эгерде биздин жерибиз ушундай жашыл болуп турса, багыл абдан кубанычта болмокпуз. Биологиялык көптүрдүүлүк, бул биологиялык көптүрдүүлүккө жер жүзүндөгү, башкача айтканда планетабыздагы болгон баардык тирүү организмдер жана жаныбарлар кирет. Алардын багыл башкача жаныбарлар деген бул сырткы күчтөрдүн, башкача айтканда адамдын чарбалык иштерине багыл туруштук берүү жөндөмдүүлүгү чектелүү болгон компонент. Алардын деген бул жаныбарларды ар кандай дүйнө жүзүндө деген жоголуп бараткан жаныбарларды коргоо, аларды көбөйтүү бул ар бир азыркы дүйнөдөгү глобалдык маселелердин бири болуп эсептелинет. Биологиялык көптүрдүүлүк башка жакта айтпай эле Кыргыз жергесинде айтсак, Кыргыз Республикабызда деген биологиялык көптүрдүүлүк башкача айтканда жаныбарлардын азайып кетишинин айынан азыркы өкмөтүбүз деген 2007-жылы закон бул мыйзам киргизген. Бул биологиялык көптүрдүүлүктү коргоо боюнча бул мыйзам киргизген. Бул мыйзам 2007-жылдан баштап өз күчүнө кире баштаган. Ушун менен биздин долбоорубуз аяктайт. Биз сүйгөн Кыргызстан ар дайым таза болсун деген уран менен өзүбүздүн долбоорубузду аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жогоруда биздин окуучулардын проекттерине күбө болдуңуздар. Абдан жакшы проекттерди жактап айтып беришти. Эң негизги экологиялык көйгөйлөрдү айтып өтүштү. Мындай көйгөйлөр, мындай проблемаларды чечүү сиздин же биздин гана колубуздан келбейт. Буга жалпы коом жапатырмак кириши керек. Биздин мектепте бул боюнча көптөгөн ишембиликтерди өткөрүп турабыз. Ал мектептин айланасында гана болбостон, ушул көчөлөрдө өтүп турат. Ошондой эле ар бир ай сайын атайын экологиялык жумалыктарды өткөрүп турабыз. Ошол эмне деп айтмакчымын, окуучулар жана жалпы коомчулукка кайрыларым, бардыгыбыз бирдикте экологияга же болбосо жаратылышка туура мамиле кылуу менен, жаратылышты сарамжалдуулук менен пайдаланалы. Мен өзүмдүн сөзүмдү адам жаратылышты коргобосо, жаратылыш адамды коргой албайт деген сөз менен жыйынтыктамакчымын. Саламатта калыңыздар.